Ана мына бул жакта бир канча бир кагаздар бар экен. Бул кагаздар эми эмне бар экен билбейм. Азыр карап көрөлүк. Жакшы бир нерсе болуп калса жакшы, анан кийин. Энем кредит алат. Мен дуа кылып жатам. Бирок дагы деле алат. Анан мага ошондон бир нерсе же акча берет дейт. Сен эгерде чоңоюп калсаң, энең айт, эне мен сени багам. Сен арам алба деш керек. Илгерки сахаба аялдар эртең менен күйөөсүнө тамак берип көчөгө чыгарып атканда айтат экен, биз дейт арам тамак жебейбиз. Тамак жебей койсок ачкачылыкка чыдайбыз. Бирок тозок отуна чыдабайбыз. Ошого алып келе турган тамагың адал болсун деп осуят кылып жөнөтөт экен илгерки аялдар. Ошон үчүн бул арам жаман. Имам Шафиден сурашыптыр. Имам Шафи, чоң адамсыз. Кур'ан-ы Каримди баштан аяк ушундай окуп коесуз. Айтыңызчы, Кур'андагы эң коркунучтуу аят кайсыл десе, окуп айтыптыр. Бул сүткорлук процент кредит болгон дептир. Эмнеге десе Кудай Таалам айтып атат, кимде ким сүткорлук кылса, аларга Кудайдын жана пайгамбардын согушу болсун деп атат. Ой, кошунаң душман болгон болсо кандай жаман болосун? Кудай душман болуп калган болсо шоруң курuyт, бара турган жериң жок. Кошунаң душман болсо качып кетет жетегизден тоңго. Тоңдон наркы балыкчыга мисалы үчүн кайралап жетегизге келип кала бересиң. Бирок Кудайга душман болсо каяка качасың? Жер дагы Кудайдыкы, асман дагы Кудайдыкы, өкөнүн ортосу дагы Кудайдыкы, ысык көлдүн түбү дагы Кудайдыкы, үшүз дагы Кудайдыкы, кумтөр дагы Кудайдыкы, сары жаз дагы Кудайдыкы. Кудайдыкы эмес жердин өзү жок. Анан каяка барасың сен бечара? Ошон үчүн сен сүткорлуктан алыс бол деп ага айтыш керек болот. Бул арам. Аялына кол көтөрүп, кылдан кыйкым таап турган эркектердин акыретте жазасы кандай болот? Абдан жаман болот. Шундай болот, эркек болуп жаралганына абдан өкүнөт булчу. Ошундан көрө аял болуп калсам эмне дейт, урматтуу бир тууганым? Эркекти аялды уруп башка кылган. Пайгамбарыбыздын колу эч качан аялды урган эмес. Урган эмес. Аял аялдыгын кылат, сен эркектигиңди кыл. Эркексиңби кыл. Болбосом жөн жүр. Аял турган болбойт. Шундай өкүнөт, урматтуу бир тууганым. Ал эмес Куранда келет, я лайтани кунту тураба дейт. Уй, эчки менен эчки сүзүшүп кетет го. Мүйүзү бар, ана мүйүзү токоло сүзүшүп кетсе, өкөнүн сурагы сопку толугу разборко бүткөндөн кийин өкө топурак айланып кетет экен да. Иттер дагы жанагы чоң иттер менен кичине иттер мушташып кетет да. Алар дагы разборкасы бүтөт экен, кийин топурак айланып кетет экен да. Алар тозок бешке барбайт, ошо менен бүтөт экен алардыкы. Анан жана катын турган эркектер келгенде эшек эле болуп калбаппын да. Жана самсы кылгандар, бишекте келдер, эшек кылып жеп койсо ошо менен жүрүп калмак экен. Мына бүгүн топурак болмок экен деп арман кылат экен. Анан башка бир аялын ургандар кыжаалат кылып ушинтип атканда, азап тозок болуп аткан учурда айтат экен, чочка эле болуп калбаппын дейт экен. Иван чыңгыртып апарып башка бир уруп союп туруп, сала кылып жеп коймок экен, аз топурак айланмак экен дейт экен да. Ошондой күнгө түшүп калбаш керек да. Бирөөгө зулумдук кылсаң, ал зулумдук урматтуу бир тууган басаң кайтып келет. Ошол тетири дуа кылып берсе, дуасы кабыл болуп калып, кыяматта урматтуу бир тууганым жаман жака түшүп каласың. Бешим намазынын 4 рекет парзынан кийин 4 рекет сүннөт окуу маани пайдасы кандай? Пайгамбарыбыз алейхиссалам окуган мааниси мына ушул. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бешимден кийин 4 рекет окуган. Bir salam менен. Bir salam менен. Кээ бир риваяттарда Пайгамбарыбыз алейхиссалам 2 салам менен окуган деп да айтылат. Биз айтабыз, адамдар балким шашып көрүп калган, балким башка кылган, 2 рекет окуп кайра турганда салам берип бүтүрүп кайра баштап тур деп ойлоп алган дейбиз да. Бирок биз амал кылган маселе Пайгамбарыбыз пешинден 4 рекет окуган, 1 салам менен деп урматтуу бир тууган, кечиресиңер, пешинден мурдагысы. Пешинден кийин канча? 2 рекет 1 салам менен, пешинден мурдагысы. Сүннөттөрдүн мааниси кандай? Билесиңерби? Пайгамбарыбыз алейхиссалам намаз окуганда Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенден кийин не дейт эле? Астагфируллах дейт эле. Астагфируллахал азим,
Astagfirullahal azim, astagfir azim deyt ele. Biz bunu kaçan aytabız? Biz köçöde ketip alsa kızlar görünüp kalsa astagfirullah dep aytabız da. Jekişinde uğurluk kılıp koysak astagfirullah deybiz da. Aytor biz günah iş kılsak Kudayım günahını geçi dep astagfirullah deybiz da. Paygambarыбыз namaz okup aytat ele astagfirullahты. Ne üçün? Antkeni namazdı Kuday Taalam buyurganday toluk okuy albay kaldım go attın ay deyt ele. Emi paygambar uşintiп atsa sen ökөөbüz jөн эле өкүнүшүбүз керек da. Oşon üçün sünnet namazlar, oşol farz namazın kemçiligi olup kalsa cevap şuap ketsin dep okula turgan поддержка namazlar. Manisi mına uşunda. Sünnet okubay koysa bola beret deyt, barıp oturup sünnet okubay koygon farzda okubay koyot da. Şunday tertip. Anı körüp ele жүрөбүz. Ого живой далил, мында жөн далилдин кереги жок. Түшкө жакын уктап турсам азан айтып атыптыр дейт. Daarat alıp şaşıp diğer namazını okudum, andan keyin peşim namazını okudum kanday bolot deyt. Eğer azanın asırga olup atsa, anda tur ele, diğer okuyun asır okudun, eme peşim kaza okudun, peşimin kaza olup kalgan bolot da. Peşim kaza olgan bolot. Biroq mümkünçülük bolsa, oşol diğerdin janagı namaz okulganга çeyin, kazasyny okup alsaң jakşı bolot. Antkeni azan ubagı kirip kalsa, namaz kaza olup kaldı degen söz. İmamçılıkka şaylangandan keyin cuma namazı ötkөрбөй koysa kanday bolot deyt, günökör bolot. İnnallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Taala sizlerge amanatlardı öz eğelerine jetkirүүgө buyuruyt deyt. Emne üçün? Antkeni bul amanat senin moyununa. Cuma namazda her kim çıkıp cuma koysa bolboyt. Antkeni mikrofon amanat. Ervelen süylep koyuşumda milisalar turat bir yerde. Her kim annekene meşike çıkıp süylese bolboyt. Bürögelle men süylemi sağa bolboyt. Biz bilişimiz gerek. Bizim memleketin sayasatı, bizim Hanafi mazhabımız, ahli sünnet akidabızdı tuğra bilgen bürö süyleş gerek da. Oşogo cuma namazına şaylangan imam ötüş gerek, je imam dayında tapşırgan bürö süyleş gerek bolot da. Bizim meçitteki minbarlar bu jayloo emes. Üç korgon emes bir yer. Körüngen bir nekeni süyley bere turgan. Bu mikrofondordu belgili bir adamlar gana süyleş gerek, tartip mına oşunday bizde. Bürö gelip men süylem ötetikem delinbeyt. İmamdın ruhsatı menen ötüş gerek bolbosam süylөгөнгө bolboyt. Meçit musulmandıkı dep giresi musulmandıkı, biroq tartip var. İmam ruhsat berбесе süylöbөшүң gerek. Biroq kede imamlar kaysar bolup kalat. Muftiyattın kagazı bolsa imamı teyteyip tura beret, ana iç gerek başta orutpa deriş gerek, жазыш gerek. Mına uşul imam itaat kılbayt eken amirge, kazını ukbayt eken, muftini ukbayt eken, uşul imamdın işin karap koygula, bul imam müte okşoyt deş gerek. Arızdanış gerek. Eğer imam Egerde muftiyat ruhsat bergen davaçını girgizbese, ana arızdanış gerek. Üç günlük davatga çıkıp gelgenden keyin 2-3 gün meçitke kelet, anan kelbey kalat. Al kanday bolot deyt. Dagı 3 günge çıkıp gelse toluguraak gelip kalat. 3 gün menen bütpeyt de telefonun zaratka kıldın, tügönüp kalsa kayra sayganda ere gep bol. Kayra sayıp duruş gerek da. Telefon al, bir göz zaratka kılıp al, ömür boyu jüre versen tügönüp kalsa tügönüp kalat da. Şonun için munoga dele biz daimi beyaka batareyka salıp durabız da. Şonday batareykaday bolup duruş gerek. Doğru ayttın mı baba? Ne şunday. Kadırman Çuva Gacı. Stüdyoga sizsiz. Sizin soruңuz бар eкен. 2014-2020 жылдарга карата дин маселеси боюнча Кыргыз өкмөтү тарабынан атайын концепция кабыл алынган эле. Бүгүн ушул концепция турмушка ашырылып жатабы же жокпу? Буга сиздин аалым катары көз карашыңыз кандай дейт? Мен ойлойм абдан жакшы ишке ашып атат деп. Анткени Кудайга шүгүр элибиз ынтымак, дин бир багытта кетип атат. Мына айрым тәсилдер жетеги жакшы алмашыптыр мынакей. Бүтүп келген аалымды коюп, анан кээ бир жерге барсаң өлүп шундай деп зорго сүйлөгөн чалдар бар, имамчылыкты бербейт да. А силердики Каныбек ажы келдиби? Жок кана Каныбек ажы. Каныбек ажын чакырып бияка алып келип отургуш керек эле, урматташ керек. Бүгүн жок экен. Аллах ыраазы болсун Каныбек ажы. 25 жыл иштеп ордун өткөрүп берип аткан. Ушундай болуш керек да. Бирок ал кишини сыйлагыр имам болбой калды деп молда иштен түшкөн менен иштен кетпейт, урматтуу бир тууганым. Молда жаназа окуйт, өзүндө качан жаназа окурмайынча молда боло берет. Ошого Каныбек ажыны чакырып төрдү бергиле, түшүнүктүүбү? Булар ишти кылса, эми төр ошо илгерки молдолордуку болуш керек.
Түшүнүктүүбү? Анан токотпой койгон болот. Ал башка акимдерге ушундай, чоңдорго ушундай, мектеп директоруна ушундай. Бирок молдолор өлгөнгө чейин молдочулугу, өлгөндөн кийин да бата дуа кылып, аны урматтап турула берет. Мына ошол концепция ишке ашканы силерде кадрлардын келгендиги мына. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда 3000ге жакын ар кандай багыттагы диний агымдар бар экендиги. Диний агымдар эмес, диний жок, конфессиялар эмес, диний мекемелер. Мекемелер. Булардын көпчүлүгүнүн расмий каттоолору да жок экендиги ком сөз болууда. Мына ушул жагдайда биздин салттуу исламыбыздын келечеги кандай? Сиз буга алым катары кандай баа берер элеңиз? Кудайга шүгүр, бизде Ахыл Сүннат вал жамаат багытындагы алымдарыбыз микрофонду бирөөгө бере элек. Сөздү бере элек. Кутпаны, жуманы бере элек, алхамдулилlah. Ошого камсанабашыбыз керек. Булар коңулдарга кирип, коңулда гана сүйлөп атат, барып жок болот деген сөз. Кыргыздар башка диний агымдарга өтө эле көп кирип кетүүдө. Мындай шартта элибиздин келечеги кандай абдан жаман болот. Жок болуп кетебиз. Эл катары, мамлекет катары жок болуп кетиш коркунучу бар. Анткени жер талаш менен дин талаш бул бүтпөгөн согушка алып келет да. Ошон үчүн биздин Ахыл Сүннат вал жамааттан башканын болушу мен каалабайт элем. Демократия биздин динге кереги жок. 4 саясатчыга эле керек. Биз Ахыл Сүннат вал жамаат Ханафи мазхабта гана карманышыбыз керек. Биз кичине элбиз, ынтымак болушубуз керек. Чоң Орусия болсо экен, бияктан бияка чейин 15 саат уча турган. Ой, биздики Кыргызстанда ушунча эле тегеренип келип каласың, эртең менен чыгасың Баткенге, кечинде таластан бүтүрүп коесуң, вертолет менен тегеренип эле. Ошон үчүн бизге бул динде жанагыдай ар кандай агымдардын кереги жок бизге. Ошон үчүн биздин концепцияда Ханафи мазхаб башка дегенди бекем карманышыбыз керек, урматтуу бир тууганым. Биз дин боюнча согушту каалабайбыз. Буну токтотууга бүгүн дин кызматкерлери тарабынан кандай иш жүргүзүлүүдө, мисалы муфтият тарабынан дейт. Эми албай алына жараша муфтият аракетти көрүп атат колунан келишинче. Биз да ошол муфтиятка баш ийебиз. Алымдар кеңеши менин ишмердүүлүгүм дагы ошол муфтият ишмердүүлүгү, имамдын кылганда муфтият ишмердүүлүгү, урматтуу бир тууганым. Эми колубуздан келишинче аткарып атабыз. Мен ойлойм, көз тийбесин, ушинтип бара берсек бардыгы жакшы болот деп. Элет жериндеги диний кызматкерлердин билим деңгээлине, жүрүм турумдарына, кебетелерине, кийим кийүүсүнө, дегеле диний сабаттуулугуна сиздин көз карашыңыз, баамыңыз кандай? Жакында согуштун ардегери кайтыш болду. Эскерип коеру десек, жергиликтүү молдеке тарабынан болбойт. Бул христиандардын салты деп койду. Биз светтик өлкөбүз да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай дейт. Дегеле светтик өлкө деген сөз дин мамлекеттик башкарууга кийлигишпейт. Ошол эле учурда мамлекеттеги диний жөрөлгөлөр аткарууга кийлигишпейт деген. Мамлекет келип, кыбылаңарды бүгүн бияк кылгыла туугандар десе, жок, кыбыла бияк болот деп айтабыз. Жок, кыбылаңар тияк кылгыла десе, жок, кыбыла бияк болот деп айтабыз да. Ошон үчүн. Бирок айта турган маселе, маркум өлүп калса, эскерип койгондун зыяны тийбейт. Ошону бир аз айтып, бирок анан узун кылып, анан бир ырдап бир неке кылбастан, эгер мактай турган киши болсо, анан кечке эле мас болуп катынын кубалап уруп жүргөн болсо, эмнесин мактайсың? Аны тезирээк көмүш керек да, балесиненчи. Анан элге кадыры сиңген, намаз окуган, түзүк адам болгон болсо, эки ооз менен эскерип койгон болсо, анын зыяны тийбейт иншалла. Ал туура ягында сура бердиңиз. Менин жашым 31 жашта. Канча аракет кылсам да үйдөн албай койдум. Эмне кылышым керек дейт. Дос деген барбы, жокпу сенде? Жеңе деген барбы, жокпу сенде? Жанагы алып качуу деген салтыбыз бар, ошол жаман. Бирок ушул жерде пайдасы бар да. Только бу жерде кыз демес, сен алып качыш керек болуп калыптыр. Адам коркот, үйлөнөт, башка дейт. Бирок ошого туугандар жардам бериш керек, урматтуу бир тууганым. Анан үйлөнгөндө бизде ушундай эркектер түшүп барат, бирок кыздар турмушка чыга турган болсо айта албай жүрө берет. Ошого кыздар да айтыш керек барып. Атасы барып, таксыры менен кызым бар, алыңыз деп айтса, бул уят эмес. Бул уят эмес. Жакшы күйөө бала боло турган болсо, ошого барып кызым ал деп айтса, бул жамандык эмес. Бул сүннөттө бар маселе. Анан ушундай адамдар болуп калса, уял тартынып жүрө берет, ага биз жардам бербейбиз, бул дагы туура эмес маселе. Бул жакшылык иш. Ошон үчүн жакшылык ишке шерик болуп, айтып деп тааныштырып коюш жакшы болот. Анан дуа кылабыз сизге. Мен үйлөнгөнүмө, өзү менин үйлөнгөнүмө болот негизи, тил боюнча. Менин үйлөнгөнүм 5 жыл болду, Кудайга шүгүр. 2 эркек балам бар, улуусу 3тө, экинчиси 2де.
1 жаштан бала жакшы эмес. Бала төрөлүп 1,5 жыл эмиш керек. Анан боюна болсо дагы 1 жыл болот, ошондо 2,5 жылда төрөлсө бала ошондо мындай болот да. Минеге баарыбыз боюбуз кичинеге лилипуттайбыз. Сүт эмбей калганбыз. Жетим козудай болуп. Эми 1 жылда тууп аткан болсо, демек жанагы бала эмбей калган деген сөз да. Анан орустун кашасына күнүң түшкөн, сеники же жанагы Маша деген бир агечкинин сүтүнө күнүң түшкөн. Бала 1,5 жыл эмиш керек. Эненин ден соолугу калыбына келиш керек, анан төрөш керек. Үй бүлөнү пландоо дегенде 2 бала 1 кыз деген сөз жок бизде. Мейлі оны төрөсүн. Бирок пландоо башка тарабынан жок дегенде аралыгы 2,5 жыл, 2 жыл болсун. Мына ошол бизде бар, урматтуу бир тууганым. Кайра эми боюна болуп кайла жок. Бирок азыр эми окумуштуу болуп кеттиңер. Барың бирден телефонду чак билип турасың. Кантип сактанса болот дегенде азыр барың бири-бириңе үйрөтүп кое турган болуп кеткенсиң. Келинчегим экөөбүз ушул убакка чейин жакшы жашап келдик, урушпай, талашпай. Кайненем менен кайнатам ажырашып кетишкен. Кайненем Турцияда иштеп жүрөт. Менин келинчегимди Түркияга келип эс алып кет деп чакыра берчү дайыма. Мен барбай эле кой. Балдарды таштап кийин деле чогуу барабыз деп айтчумун. Кечээ күнү келинчегим менден суранган. Турцияга 2 айга барып келейин. Мамамдын жанына кайра келем деп мен жибербей койсом болбой кетип калды. 2 баланы таштап. Эмне кылышым керек? Талак бериш керекпи? Жообун берип коесузбу дейт. Келет кайра иншалла. Кичине сабыр кылып туратыр, келет иншалла. Адашкан жок, кайта үйрүн тапкан соң барат, башка жерге тийип деле кетпейт. Баласы бар, эне апасын көрүп сагынат. Кичине Түркиянын пахлавасын жейт, анан сууга түшөт, анан кийин жана аштарын жеп, анан кийин кайра сени сагынат. Анан кайра келип калат. Шашылбаш керек талак бергенге. Биздин кеш-пешенебизге баары жазылган дейт. Биз чоң бизнес иштерге пландарыбыз бар. Биз канча аракет кылсак да ошол пешенеге жазганына жетебизби же аракетибизди кыла берелиби дейт. Маңдайга жазылган деген сөз бул Кудай Таалам кааласаң да каалабасаң да ошондой болот деген сөз эмес. Маңдайга жазылган деген сөз Кудай Таалам сени жараткандан мурда, сен жокто. Эгер сени жаратса, саңа тандоо ыктыярын берсе, сен ошол тандоону кантип колдонуп, кандай жыйынтыкка жетериңди алдын ала билип жазып койгон деген сөз. Тагдыр деген сөз пендени кааласа каалап ушундай болот деген сөз эмес, балким Кудайдын илиминин чексиздигин билдирген маани, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн тагдырга шылтап, тагдыр да ушундай экен, эмне кылайын дебеш керек да. Бирөө Азирет Умардын убагында уурлук кылыптыр. Азирет Умар кармал колун кесейин десе, тагдыр экен, тагдырга каршы болосуңбу? Колду кесесиңби десе, ошол тагдырга жазылган экен деп колун кесип коюптур экен да. Ошондой. Ошон үчүн бул кисса, урматтуу бир тууганым, миштеп айтылат, болбосо бул чума оорусуна байланган. Чума оору чыккан жерге келесе, кирейин десе, чума оору чыкты, кайтса, эмне тагдырдан качасыңбы десе, жок, тагдырдан тагдырга кетип атам деген сөз да. Эми айтайын деген сөз, тагдыр бизге далил болбош керек. Колдон келген аракетти көрүш керек, истихара окуш керек, аткара бериш керек. Ошол сенин каалооң менен болот. Кудайдын тагдырга жазып койгон, бул деген Кудайдын илиминин чексиздигинен кабар берет. Баняда 1-жылды башка уруп чыгып, жок, бул эми бойня. Биздин сурообуз мал союлуу боюнча. Таксылар йоттошкон тамга деген бар бизде. Ю, е дегендер. Ошолорду колдонсоңор, мен ошол окуй албай калдым. Биздин бойняда дейт, мал сойгон жерде 1 малды башка уруп жыгып, анан Аллаху акбар деп мууздайт, ушул адалбы дейт, же арамбы. Малды жыкканда мал өлүп калса, бир уруп, арам болду, бүттү. Актөшкө салып бериш керек болду. Эгер малды жыккандан кийин сое турган учурда тирүү болуп турган болсо, анда адал, бирок макруша кылганың. Малды кыйнаган үчүн. Малдын дуасы бар. Малды жаткызгандан кийин, мисалы үчүн койду. Кулагын бияка жаткызып туруп, дуасын окуп туруп, бисмиллахиллази ла ядурру ма исмихи шей'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим деп туруп, бисмиллаху акбар десең, тыбырчылабай союлуп берет. Токтеп тирип сойдурат, башка кылат. Эми бул сойгон оңой болот, урматтуу бир тууганым. Бирок кокустан көбүрөөк өлүп калып, жаны чыгып калса, малың арам болуп калат да.
Ошого жөн эле байлап туруп эле бисмилlah деп муздаш керек болот. Дуаны айткан болсоң, мал ырахат менен буту баняга түшүп атканда жыргап сага союлуп берет. Бишкек шаарындагы сиздин академияңыздан жайында Куран сабагын алсак болобу? Бизде жанагы келип кеткенде талебелерден Куран окушат, бирок атайын хадистешкен Куран окуу жай эмеспиз. Biz sunna boyunca hadisleşeriz de hadis ve fıkh boyunca. Kur'an boyunca da Karıkanı'na barış gerek. Dostordun arasındağı ıntımaktı jogoru dengelde turarak bulut. Dengelde saktoo üçün, saktaşı bir saktoo üçün adavet ildi. Emniyelerde atkarışımız gerek, atkaruvuz gerek. Din menen yaşaş gerek boldu. Biriyle surayı veret da, kantip baldarga tuura tarbiye veremiz dep. Sen özün tuura tarbiye menen yaşagan bolsoň, oşol. Balaga tarbiye verip yok. Sen özüňi balalyk bolup kalgandan keyin tuura yaşaganга hareket kılsaň, oşol yaşo baldarga berilingen tarbiye. Ata ene tanıştırgan kız menen üy bile kuru niyetinde süйлөшүp, birok münöz jana başka kelişpeslik bolsa, bala tarabынан kızga jakşı söz menen men baktımды başka jaktan izdeyin dep sunuş aytıp çeçim çıgarsa күнөө жок bu. Süйлöşkөнгө bir ay açtı deyit. Bir ay açkan süylöşkön күнөө bolot. Süylöşkön bir ile betleşip süylöşöt boldu. 3 jolu degen jok. Anan jakpasa jakpayt degen söz de boldu. Şu күнөө bolboyt. Birok bir ay süylöşkönүn күнөө bolboyt. Çok tezirek göndürgöndөн bul bir ay emes 100 yıl süylösö delе anын karakтерин bilbeyt. Adam üylönüp al 5 balalı 10 balalı bolgondon keyin delе ayalın bir gün karasa taptagır başka ayal bolup görünüp kala beret da. Anı ömür boyu bilbeysin de, şonun üçün anı bir iş tapşı geregi jok. Anı suraş gerek koşunalardan kanday kız dep. Jakşı mınday desele ala beriş gerek boldu, ana kalgany inşallah. Antkeni erkek ayaldı toluk bilbeyt, ayal erkek toluk bilbeyt da, anı ayaldar bilet. Oşon üçün ayaldарды salış gerek. Eneniz barıp, ejeniz barıp, jengeniz barıp, bir görüp gelip çay kuydursa boldu, büttü. Jakşı eken deyit boldu. Sen bilbey, biz bilbeybiz erkekler. Men ayalım menen taarınışıp jürgönümü 6 ay boldu deyit. Bu kanday sıralar birbirine baylanışı var o kanday bu. Ayalım atasının üyünde. Sebep menin kızganganımdan boldu. Ayalım banka işteyim dep köp sunuş ayttı. Men ayağında makul boldum. Jumuşka çıkkandan keyin kollektivdin birge olturganına tıyuu saldım. Al aytkanımды atkargan jok. Tuğulgan gün jana başka mayramga uruksatsız barıp jattı. Men biraz kol götörüp urup koygom, azır ortabızda bir kızыбыз бар. Jaşaylı desem atenesi karşı olup jatat, emne kılışım gerek. Atenem vakit ber dep makul bolboy jatat deyit. 6 ay az eli vakit ber, inşallah oduna gelip kalat. Birok uruksatsız ketip kalgan bolboyt вечеринкага. Jaman da şaytan jaman, alaksıp ketip başka bolot. Anan bir gün ele özü bilbey kalat. Ajike bizdin kölmölerdögi balıktardı ördöp uruk çaçıp jatkan mezgilde dege menen sayıp karmaşat. Bul aram. Aram uşul tуура эмес. Ökböt tıyuu salat go balık karmaganga. Oşondo karmabaş gerek. Anan balıktın çoңдору karma ver, men aytıp koyom dese, al aram iş kılıp atat, durma bolboyt. Jana molda namaz okubay ele koy degende kep bolot bulçu. Ukpaş gerek ana. Özdörü karmap ber dep aytsa ukpaş gerek. Bolot kaçan karmaş gerek, bala çakan açka kalıp, başka tıyın tapпай kalsaң, aile jutun barıp karmap je, anda senin ömürün aldında turat. Birok başka жерден табыш керек bolsa, tıyuu salıngan uақта bolboyt. Antkeni al jön aytpayt mamleket urmatly bir tuğanım. Balık köböysün deyit da, jaratılış össün deyit. Oşon iş kılıp alganдар бар eken de, bul jakşı emes masele. Oşo balıktın çoңдору da karakoldagilardagı uğurluk kılbası mınday kılıp. Mamleketke bular kıyanatlık kılıp atat. Oşonu aytış gerek. Mına oşul çoң, uşintip karmay berdi ayt desen, azır padişah kamayt eken kamap koyot anındağı barıp durup. Darala kamap koyot aparıp. Satып alsa деп düşünüyorum. Satып albay koysoň tutpay kalat.
Balık sasıp ketет ошо менен, жебегиле аны. O bakkan balıklar var. Жетегизден немеде өрөктө ушунда бар. Ошондон жей бергиле форелдерден. Көлдүкүнө тийбегиле. Макулбу? Бул жараттылыш урматтуу бир тууганым. Шарияттын өзүндө жанагыдай аңдар балалап атканда, эмизип атканда атканга болбойт. Жумуртка басып жаткан перенден атканга болбойт. Балык дагы мына ушундай да. Туура эмес. Сакалым өспөй жатат, арганда крем маздарды колдонуп өстүрсө болобу дейт. Сакалы өспөй аткан болсо, өстүрүү милдеттүү эмес. Анан бирок өстүргүн келип аткан болсо, ал дагы каршы эмес. Крем адал болгон болсо жарай берет. Экинчи суром, аю дегенде анан ютташкондон дагы бир у бар. Аю деп, менимче жандай эмеспи? Же аю элеби? Аю канча жазылат? Аю. Ушундай болуш керек. Аю, кашкулак ошол сыяктуу экөө болот. Жаныбарлардын майын дарылыкка колдонсо болобу дейт. Аю менен кашкулак урматтуу бир тууганым, булар жырткыч хайвандар болсо, анда булар адал болбойт. Бирок атып атканда бисмиллах, Аллаху акбар деп айтсаң, анда булар нажастыгы жок болот, бирок арам бойдон тура берет. Ошолорду денесинин сыртына майлап колдонсоң боло берет, намаз окуганга жарай берет. Эми аюн атканда бисмиллахты билбей калып, аю арам болуп калган болсо, арам бойдон нажас болуп калган болсо, анда денеге сүйкөй турган болсо, намаз окуганда жууп салып туруп, анан намаз окуш керек. Бирок жуубай эле сүйкөп жүдө берем десең, аюн атканда бисмилла айтып аткан болуш керек. Бирок жегенге таптакыр болбойт. Атамдын көзү өтүп кеткен. Билбестик менен мрамор таш менен сүрөт коюп эстелик тургузганбыз. Эми туура эмес экенин билгенден кийин жүрөгүм өйүп жүрөт, кайра бузуш керекпи дейт. Негизи мен ушу өзү каракол бузуучу болгон жетегизди билесиңер, бирөөнүн мазарын бирөө буза коюп бузуучу болгонсуңар. Ошонун кереги жок. Үйдөн алып чөбө кажети барды, бирөөнүн мазарын ишин болбосун сен бирөөнүкү менен. Мага десе үйүнө апарып көчүрүп алсын, коргошунан куюп алсын, атасы азаптала берсин. Эстелик койгон болбойт. Эстеликке жамгыр мазарга жамгыр тийип туруш керек. Алланын ырайым тийип туруш керек. Болбойт. Эгер өзүңүн атаңын эстелиги болсо, аны алышың керек болот. Анан бирөө менен ишиң болбосун. Патриот болуп бар, бирөөнүн эстелигин сүрөт. О, түптү ушундай болгон. Бирөөнүкүн сүдүрөтүп жинде болушкан бардыгы. Анын кереги жок. Шарият боюнча болбойт. Эстеликти алып, жөн эле мындай тактайга жазып коюш керек. Эшмат ташмат деп эле барып таап Куран окуп турганга. Мраморду эмне кыласың? Ап келип мечиттин астына сонун кылып төшөп берсең, адамдар кирип чыгат, сооп болот. Сүрөтүн ары каратып койсуң, бери караса киргенсен көрүп атсаң. Ошол эле. Бу силердин көлдөгү бу мазарларды бузсачы билесиңерби? Бу Кыргызстанда үйү жок бечара калбайт. Ушундай. Бирөөлөргө чоң сумма акча бердик эле. Кычалаттан чыгарып. Бияка жыгарып дептир да. Жыгарып деп сүйлөйбү. Эми Алалбай атабыз Россияга качып кетти, сотко берсек болобу же кандай кайтарабыз? Андан бери 3 жыл болду дейт. Сотко бергиле? Сотко бергиле? Же сотко окшогондорго бергиле, айыл аксакалдарына. Мен келинчегимди бир кызы менен алгам. 1 жыл жашагандан кийин сен мени сүйбөй эле бир кызы менен кайда барат куурайтко деп боорум ооруп алгам дептирсиң. Мен элден уктум деп кетип калды. Бир күнү келер, жүрөгү жумшарар деп күтүп жүрсөм, мурдагы күйөөмө кайра тийген атам деп SMS жазыптыр. Мен сага талак бере элекмин го десем, 6 ай бойду аркаман келбедиң, талак өз эле түшөт экен, устаз айтты деп койду. Кененирээк түшүндүрүп берип коюңузчу, Аллах ыраазы болсун дейт. Биринчи сенин ашпың ошентип айтканың. Көчөгө чыгып эмне айтасың деп милдет кылып бирөөгө. Такыр туура эмес ошол. Бечара бала каяка барат эле деген туура эмес. Экинчиси, анын сөзү дагы туура эмес. 6 айдан кийин талак түшүп калыш ыктымалы бар, кандай болгон шартта. Эркек менен аялга нике кыйып аткан учурда молду айтат. Эркек дейт, ушуну алып атасың. 6 ай эгер карабай койсоң, эч бир себепсиз эле бакпай койсоң, келип жатпай койсоң, бир жактарга кетип калсаң, эч бир себеби жок, буга көңүл бурбай койсоң,
Bul ayal özüne özü talak ber hukuku kolunda bolsun bu dep erkekке makулдатып alıp şart koyup durup nike kıyılsa, oşondan keyin erkek 6 aydan aşık üzürsüz, hiçbir sebepsiz nafakasın berbe, tamakaşın berbe gelip karabay koysa, ayal kişi sotkoca moldaga barıp oşoga aytıp 2 gün aslında özüne öz talak ber hukuku var. Bul bar. Bирок көлдө нike кыйбайсыңар билем. Бул Кыргыздарда чоң алай деле бар, башка жерде жок. Бирок ушундай кылыш керек. Экинчиси 6 айдан түшүп калат деген сөз жок. Анда согушка кеткен аталардын бардыгынын талактары түшүп калып, биякта эмне баары жесир калган болобу, жок боло бере. Андай эмес. 6 ай эмес, 60 күндө дагы, 60 жылда дагы түшпөй турматты бир тууганым. Ошого бул аялдын никеси жок, бул талагын сенден алыш керек, анан бериш керек. Эми кете турган болсо, сен никең бар, жүрөсүн, ал бирөө менен жашап атса, сен апарып аялыңы минтип эле тосуп берип аткан болосуң, жаткызып берип аткан болосуң. Аялыңы карай албай аткан үчүн. Ошол үчүн тезирээк башын бошот дагы, тиги жолун таап кетсин, же чуркап барып аялың алып келип үйгө алып кел жаша, урматтуу бир тууганым. Көчөгө чыгарып койбош керек. Азан канча бар? 15 мүнөт бар экен, урматтуу бир тууганым. Маселе мына ушундай. Аллах разы болсун барыңардан. Кудай таалам жакшылык берсин, Кудай жамандык бербесин. Кагаздарыңа түгөндү атылет? Эмне экен? Жеке кат деген жаман түшүнтөгүмө толуп кетти да. Анан ушу жеке кат деп анан секрет суран айта берет. Эч ким сени тааныбайт бу жерде. Жеке катыңды ачык айта берсең, бирөө экен деп сүйлөй беребиз да. Ошон үчүн жеке кат деп барсаң эле урушуп кеттим эле, эмне кылсам болот эле дей беришет да. Анан ошентип анан кийин ушундай болот. Жеке каттар экен. Урматтуу бир тууганым. Урматтуу бир туугандар, бир маселе. Мына мечит, мына түштүк тарапка барып калсаңар көрөсүңөр, Өзбек улутундагы туугандар жашаган мечиттер көркөм болуп турат да. Дагы мечитиңе таза экен, жакшы экен, тегерегин көгөртүш керек, сонун кылыпчы. Бак болуп, гүл жуттанып туруш керек. Анан биздин кыргыздын мечиттерине барсаң, бозорот да, тикенек, курай дагы бир неке, төө киргизсең төө тоюп чыга турган болот да. Ошо таптакыр туура эмес. Менин мечитим деген түшүнүк болуш керек. Мечит эң көркөм жер болуш керек. Ошо ар бир келген адам мечитке мусу туштап кирип башка кылып өстүрүп, мечитте оңдош керек, урматтуу бир тууганым. Мечит тазалыгына мен ыраазы болуп отурам. Рахмат имам дамла, барыңар элге рахмат, жутка рахмат. Бирок күндүзү келип көлбөй калдым, бирок элестетип атам да. Кыргыз бар жердин мечити биягыңар бош эле болуш керек. Же бир неке экенсиңерби? Тиректик баары бар. Качан бул тиректиңерби? 2 жылдан. Аллах разы болсун. Ошентиш керек, урматтуу бир туугандар. Макулбу? Жашыл болуп газондор өсүп туруш керек болот да. Мечит эң көркөм, эң сулуу жер болуш керек. Азирет имам Абу Ханифа мечитке сакал түшүп калса бирөөнүкү алып жеңине бүктөп коюп эшикке чыгып түшүрөт эле. Мечитти өзүнүн денесинен дагы жакшыраак карайт эле. Ошон үчүн биз бардыгыбыз мечиттердин тазалыгына көңүл бурушубуз керек. Ошондо урматтуу бир туугандар, иншалла бардыгы ордуна келет. Анан боло берет менен болбойт. Ошон үчүн атайын эстерак келип, мечиттин терезенин чаңын сүртүп, эшигин шыпырып, дараткананы тазалап, ушундай кыла бериш керек. Аны бирөө кылат деген түшүнүк жок. Ошондон биз соо алабыз, урматтуу бир туугандар. Аллах таала баарыбыздан ыраазы болсун. Кудайым жакшылык берсин.